Маданият бул эмне деген суроого көптөгөн жылдар бою жооп издешкен. Маданияттын негизги жана кошумча түрлөрүн төкпөй чачпай айтып берели. Маданият латын тилинен которгондо тарбия, тарбиялануу дегенди түшүндүрөт. Ар кандай тармактарды ээлеген көп кырдуу термин. Көп учурда адамдын өзүн өзү байытууга байланыштуу болгон тигил же бул тармактагы иши. Негизги түрлөрү: материалдык маданият, материалдык көрүнүштөр менен бааланат десек да болот. Буларга интерьер буюмдары, кийим-кечектер, аксессуарлар жана башкалар кирет. Маданияттын бул формасы күнүмдүк жашоону көрсөтөт деп эсептелинет. Адабий маданият — адамдын чыгармачылык ишинин натыйжасында жаралган жаңы нерселер. Алар китеп, сүрөт, ыр, дизайн, обон жана башкалар болушу мүмкүн. Жан дүйнө маданияты — адамдын өзүн өзү алып жүрүү, жан дүйнө өнүгүүсүн, аң сезимин камтыган маданияттын эң татаал түрү. Физикалык маданият — адамдын тышкы келбетине жана ден соолугуна багытталган иштер, физикалык машыгуулар, ден соолукту чыңдоо жана башкалар. Маданиятсыз адамды көпчүлүктүн арасында аныктоо абдан оңой. Алардын ичине төмөнкү белгилер кирет: сабатсыз сүйлөө, бейтааныш адамга сен деп кайрылуу. Дасторкон үстүндө отурганда маданиятсыз адам чалпылдатып тамак ичет же чайнайт, оозуна тамак салып алып сүйлөйт жана башка ушул сыяктуу көптөгөн белгилер кирет. Ички маданият — адамдын биринчи 20 жыл жашоосунун ичинде калыптануучу моралдык жана нравалык негиздер. Ички маданият өзүнөн өзү калыптанбайт, ага тышкы факторлор таасир этет. Алар ата-эненин тарбиясы, курбу курдаштар, мугалимдер жана башкалар. Коомдук маданият — эл ичинде көп жылдар бою калыптанган өзүн өзү алып жүрүү факторлору. Бул жерге болгон иш-чаралардын, архитектуранын, живопись жана башкалар кирет. Жан дүйнө маданияты — маданияттын бул түрү өзүн өзү өнүктүрүүгө, өзүн өзү таанып билүүгө жана өзүнүн ички сапаттарын жакшыртууга умтулган адамды аныктайт. Эгер жаныңдагы адам маданиятсыз болсо, анын кесепети бүтүндөй коомго тийиши мүмкүн. Ошондуктан достор, ар бирибиз бул дүйнөгө жаралган соң маданияттуу инсан болуп жашоого милдеттүүбүз. Керек болсо, эң оор кырдаалдагы маселени да маданият жолу менен оңой эле чечип коюуга болот. Анткени маданияттуу адамдар өзүнү да, өзгөнү да сыйлоону жакшы билишет. Самара Халилова, Манас Мусаев, Ынтымак, Позитив программасы.